20 жаштагы Айдана Садыкова сынакка 3 эмгегин көрсөтүп, бирөөсү байге келингенин айтат. Анын эмгеги убакыт топурагы деп аталат. Каарман кумара жасап, анын бетине түшүрүлгөн оймо чиймелерди төмөнкүдө чечмелеп берди. Ошол эле узорлорду суу менен, шамал менен аябай салыштырсак болот. Ошолордон алып негизи өзүм жасаган болчумун. Мынакей бул жагында дагы бар. Жана шуурулар. Бул тумар өзүбүздүкү. Бул жактагы узорлорду да карасаңыздар болот, 3 бурчтук болгон. Кыргыздарда илгертен бери баатырларыбызды жана жаш балдарыбызды ар кандай жоолордон, ар кандай жаман нерселерден коргоп келген да. Ал эми Руслан Абдыкеримов Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата өткөн сынакка катышкан. Анын эмгеги Барысбек Кагандын стелласынан мамлекеттик өлкө чейин деп аталат. Эмгеги көбү ичинен өзгөчөлөнүп, калыстардын эң жогорку баасына татыган. Барысбек Каган мамлекет үчүн күрөшкөн. Ошондон баштап жүрүп отургандан кийин Совет бийлиги келип, Совет бийлигинен мына биздин аталар Жүзүп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков, Орозбек ошол аталардын ушул кыргыз мамлекеттен түскөнгө чоң салым кошкондар да, ушул элестерин берип. Табалдиев тууралуу. Сынак 2 багыт боюнча өттү. Бири Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгы, экинчиси Сүрөтчүлөр союзунун 90 жылдыгына арналган. Сынактын биринчисине 90, кийинкисине 35 жашка чейинки көркөм өнөр ээлери катышты. Ар бир секциядан 3төн, немесе биринчи, экинчи, үчүнчү болду. Ошондо скульптура жагында 3 байге болду, ошо болуп бөлүнүштү да баардыгы. Ошондо жалпысынан бул 100 жылдыкка 24 иш тандалды, а 90 жылдыкта 24 иш тандалды. Сынак живопись, графика, скульптура боюнча өтүп, ага өлкө аймагындагы бардык сүрөтчүлөр катышкан. 500дөн ашык эмгектин арасынан 100дөйү эргелеп көргөзмөгө коюлду. Айта кетсек, сынак мамлекеттик казынадан каржыланган. Сайфуддин Мурзаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.